Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев кайда? Мындай суроону бергендердин катары күн санап узарып барат. Мухаммедкалый Абылгазиев мындан 13 күн мурда кыска мөөнөттүү эмгек өргүүсүнө чыккандыгы белгилүү болгон. Абылгазиевдин эмгек өргүүсүнө күтүүсүз жерден чыгып кетишине радио жыштык сатуудагы коррупциялык чыр себеп болгондугу айтылып келет. Бул маселени Жогорку Кеңештин 20-майындагы жыйынында депутат Жанар Акаев көтөрүп чыккан. Анда учурдагы өкмөт башчынын учурунда 200 мегагерц жыштык 700 сомго сатылып кетилгендиги айтылган. Бул келишим переоформление мамлекеттик кызыкчылыкка каршы келет. Бул жерде бюджетке миллиардтаган акча зыян келет. Биз бул 200 мегагерттен бюджеттин чоң кемтигин толтурсак болот. Ошон үчүн биз мындай кадамга барбашыбыз керек деп, мына ушундай бил убагында мына ДСП кат менен берип атат. Бирок ошого карабастан мыйзамды бузуп, эч кандай аукцион кылбай, конкурс кылбай туруп, булар мына Казакстандык компанияга өткөрүп берип атышат. Бул жерден дагы бир нерсени белгилей кетүү керек. Депутат Жанар Акаев өз сөзүндө убагында Темир Сариев дагы премьер-министр болуп турган кезинде 15 мегагерцти аукцион жана конкурс менен 1 миллиард 500 миң сомго сатып, акчасын бюджетке которгон деп белгилеп жатат. Ал эми жакында эле бул саясий фигуралар Атамекен жаңы дем платформасы менен келерки парламенттик шайлоого бирге аттана тургандыгы белгилүү болгондон кийин бул сөздү дагы тактоо маселеси өзүнөн өзү жаралат. Андыктан Жанар Акаевдин сөзү менен Сариевди мактоо же актоо азыртадан эртелик кылат. Ал эми радио жыштык иши боюнча буга чейин коррупцияга шектүү катары байланыш боюнча мамлекеттик агенттиктин мурдагы директору Наталья Черногубова 12 июлга чейин камакка алынган. Ага уюлдук операторлордун бирине жыштыкты мыйзамсыз кайра каттаган деген айып коюлууда. Анда жыштыкты кайра каттоо жана келишим түзүүнүн негизги себебин Черногубова убагында мобилдик оператордун системасын модернизациялоо менен түшүндүргөн. Вот сейчас государственное агентство работает над тем, чтобы уже умощнять технологии и переводить их из стандартов 2G в стандарты 4G. Эми алгачкы маселебизге кайрылсак, 27 майда Мухаммедкалый Абылгазиев кыска мөөнөттүү эмгек өргүүсүнө кетип жатат. Ал учурда Кыргызстанда коронавируска байланышкан көйгөй басылмак түгүл, өлкөдө 2-3 күн катары менен ооругандардын саны жогору бойдон сакталып турду. 31 майда кыргыз-өзбек чек арасындагы Сох анклавында чыр-чатак чыгып, анын кесепетинен ондон ашуун кыргызстандыктар жаракат алып, ооруканаларга түштү. Эртеси биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов Баткен облусуна, андан ары өзбектердин Сох анклавына Өзбекстандын премьер-министри Арипов менен сүйлөшүүгө кирип кетти. Ал эми Абылгазиев кайда? Дагы деле белгисиз. Ал учурда радио жыштыктарды сатуу боюнча ишке жашыруун иш деген макам берилгендиги белгилүү болду. Он совсем уж было собрался покаяться и вдруг сбежал. Ошентип дүйнө эли, анын ичинде Кыргызстан коронавирус илдети менен күрөшүп, чек арада 2 күндүн биринде талаш-тартыш, коррупциялык схемалар биринин артынан бири балкып чыгып жатканда, өкмөттүн башчысынан кабар ала албай томсоруп жаткандардын саны арбып жатат.